Assalamu alaikum, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Биринчи суроо. Эң кымбат нерсе улуттун саламатчылыгы. Дыйканчылык учурунда мурда биздин убакта аттын кыгы, уйдун кыгы менен жер семиртет элек. Азыр химиялык жер семирткичтерди аябай көп колдонуп, ден соолукка зыяндуу продукциялар көбөйүп атат да. Муну ким контролдойт? Рак оорусу көбөйдү, ичек оорулары көбөйүп атат, өтүн алдыргандар, бөйрөгүн алдыргандар көбөйүп атат. Ушул жагын ким контролдойт, ким мониторинг кылат? Нуржигит Кадырбекович, bir эки ооз сөз. Кык боюнча суроо берип атасыз. Жер семирткичтери боюнча суроо берип атасыз. Айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү технологиясы боюнча белгилүү көлөмдө минерал жер семирткичтер колдонулат. Биз Кыргызстанда өзүбүзгө технология боюнча керек боло турган минерал жер семирткичтин жарымын дагы пайдаланбайбыз. Аябай ашыкча колдонуп, ден соолукка зыяндуу продукциялар өсүп атат да, мурдагыдай табигый эмес. Жегенде, дарбыз жегенде, коон жегенде байкап атпайсызбы? Ошолорго ким жооп берет дейм? Ким контролдойт, ким мониторинг кылат? Өндүрүлгөн продукциядагы минерал жер семирткичтердин калдыктары боюнча бизде ветеринардык фитосанитардык кызмат бар. Инспекторлор бар, ошолор көзөмөлдөйт даяр продукцияны. Сураныч лабораторияларын өткөрө турган болсок, өтө коркунучтуу статистика чыгат да. Ушуну жакшылап эстетиңиздер сураныч. Экинчиси, Жашыл Кыргызстан, анан Жашыл Мурас боюнча өткөндө бул жерде сурак кылдык. Бир кызык нерсе, өткөн жылы 8 миллион дарак отургуздук дейт, бирок кайсыл жерге отургузулган, какыраган жер какыраган, такыраган жер такыраган бойдон турат. Ошолорду бир визуалдык отчет кылып берсеңиздер, биз элге жут кайта жүрөлү. Бизде толук отчет бар. Кайсыл жерде, кайсыл контурда канча көчөт отурулганы. 8 миллион эмес, 6 миллион көчөт отурузулду былтыр. Анын эң төмөн көрсөткүчү чүйдө 61% болду өнүмдүүлүгү, калгандары 72%дан жогору. Эмне үчүн жеке менчик питомниктердеги көчөттөр 1,5 миң, ал эми мамлекеттик питомниктердеги 4 миң себестоимость кымбат болуп калып атат? Эмне үчүн? Бизде эми антимонополь комитет аркылуу бекитилет. Мына ошол боюнча биз сунуш киргиздик, азыр каралып атат. Мобилдүү эле бааларды карап чыгууга мүмкүнчүлүк берүү боюнча. Өткөн жылы 4 миң тонна үрөн гуманитардык жардам катары келген. 1000 тоннасы Казакстандан, 1000 тоннасы Өзбекстандан, 2000 тоннасы эл аралык институттардан. Гум жардам деген бекер берилиш керек. Бирок ошолор сатылып атат деген маалымат бар. Сатылса каражат кайда сакталууда, эмнеге жумшалууда? 4000 тонна гуманитардык жардам келген жок. Өзбекстандан келген үрөн 17 сом 50 тыйындан, Кыргызстандагы ошол кездеги баанын 50% менен келген. Дүйнөлүк банктын колдоосу менен 1800 тонна үрөн келген, 1870 канча тонна келген. Ал суу пайдалануучулар ассоциациясы аркылуу дыйкандарга таратылган. Ал Дүйнөлүк банктын өзүнүн контролу менен, көзөмөлү менен келди. Казакстандан 1000 тонна кара балык 20 сортундагы үрөн келген. Ал берки үрөндөрдөй эле Айыл банк аркылуу 2 жылга 4,5% менен берилди. Өзгөчөлөп эч бир үрөн берген жокпуз. Чоң рахмат. Налог кызматынын башчысы барбы? Налог кызматынын башчысы. Анда урматтуу мистер комитет төрагасы, сизге берет окшойм бул суроону. Азыр айтып атпайсызбы? Налог көбөйгөн жок депчи. Чындыгында налог аябай көбөйүптүр. Мага ушул маселе боюнча көп кайрылып атат. Жанагы 4%. 8 миллион обороттон 4% чындыгында абдан кымбат. Сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, динде деле зекет берилет деп. Бул 40тан бери. 40тан бери болгондо 2,5% болуш керек. Эмне үчүн 4%? Чындыгында абдан кымбат болуп атат. Келип алар баасын кошот экен ошону жабыш үчүн. Продукция кымбаттап, эл журт төлөп атат да, ушуну бир кайра караса болобу? Нуржигит Кадырбекович, эми салык көбөйгөн жок дегенге мен сизге гарантия бере алам да, анткени мыйзамды сиздер кабыл алып атасыздар да, сиздер да окусаңыздар болот. 4% менен төлөйм десе анын өзүнүн эрки. Салык кодекси менен иштейм десе анын өзүнүн эрки. Биз эркине коюп атабыз бизнесмендерди. Анан дагы бир жолу айтып коеюн, бул эми милдет да. Пайда тапкан гана киши төлөйт муну. Бүт кыргыз элинин жоон терисин сыйрып атат деген сөздөргө мен кошулбайм да. Кыргыз эли семичке сатып алса да акча төлөп атат. Анан ошондон түшө турган кичинекей салыкты
Ал 40'tын 1 эмес, 100'дүн 1'in төлөө десек төлөбөй атпайбы бүгүнкү күнү. Сиз менен азыр салык кодексин карап атабыз, 8 миллион сомго чейин таптакыр бошотуп салайлы деп атабыз. Бирок электрондук счет фактураны көрсөтүп койсун да, уурда алган эмес товар, кимден алганын бизге тактап алайлы. Биз ошо заводнанбы же вагон менен алып келген кишиден салык алайлы деп атпайбызбы? Мына тактайларды 1001 вагон Россиядан сатып келишиптир. А бизде жок учету. А биз аны көчөдө туруп аткан, тактай сатып аткан, суукта, ысыкта турган балдардан алып эмне кылабыз? Мага ошо 1000 вагон алып келген 5 киши бар экен, ошонун фамилиясынан алып коеюн деп атам. Анын үчүн электрондук счет фактура керек да. Кимден алдың десең табылат да ошонун арты. Изи. Биз карапайым элден эч кимден эчтеке жерден алган жок. 8 миллионго чейин албаганыңыздар бир жагы жакшы, бир жагы адилетсиздик табып калат экен да, анткени көпчүлүгү жолун таап атат. Мисалы 8 миллион өткөндөн кийин аял өзүнчө жеке ишкер, күйөөсү өзүнчө жеке ишкер болуп туруп, экиге бөлгөн фактылар бар экен да, эптеп 8 миллион өтпөш үчүн. Андан көрө ага чейин деле, андан кийин деле төмөнүрөөк кылып туруп, бирдей кылып койбойсуздарбы? Балким 1-2% кылып. Нуржигит Кадырбекович, айла 6 болсо акыл жетөдү, аларга да жетебиз да. Биринчи иретте болайлычы баарын. Эми кеп анда эмес, кеп адилеттүүлүктө болуп атат. Кыргыз же бизнесин жабат, же жол табат да экөөнүн бирөөсү. Ошон үчүн ушуну карап койсоңуздар деп суранат элем. Анан электрондук, товардык, транспорттук накладная, бул да проблема болуп атат. Чын-чыны келгенде. Жакшы нерсе, муну жаман деген эч ким жок, бирок поэтапно өтсөк болот беле? Азыр мисалы налог органдарына жанагы ТНВ код, анан кийин ошолорду бергиле, регистрация кыла десе үлгүрбөй атыптыр. А бул жакта оборот токтоп атат. 1-2 күн оборот токтосо билесиз, аны 1 жылда калдына келтире албайт. Адамдар дагы ушуну бир поэтапно кылып, а дегенде налоговый киргизип бүткөндөн башса болот беле? Нуржигит Кадырбекович, муну 2020-жылы бүтмөк иштеп. Биз азыр эми биздин пешенебизге ушу келип калды да, муну жазабасак болбойт. Байрактарды каяктан сатып алабыз? Эмне кылабыз? Ошондуктан мен ойлоп атам, азыр бул туура саясат менен баратабыз, бирок салык инспекциясы жетишпей атса, биз аларга жетишкендей кылайлы. Компьютерлер туура эмес, жакшы иштебей, жана электронный товар транспортныйды бере албай атса, аларды иретине келтирели. Бирок кагаз түрүндө бул болгон. Нуржигит Кадырбекович, кагаз түрүндө илгертеден бери бар. Накладной жок, бир да товар эки жака ташылбайт. Ар бир киши билет өзүнүн магазинде канча товары бар экен, каяктан эмне товар алып келаткан. Биз ошонун баарын эле электронный форматта телефонуңузга эле жазып коюңуз деп атабыз. Биз ошону суранып атабыз. Балким жакшы ыңгайлуу жолдорун таппай атабызбы? Аны да караштырып көрөлү. Жаныбызда казак туугандар 92% безналичный расчет кылды. Бүт баары бүтүрдү. Өзбекстан бүтүрдү. Кытайга барганда биздин бизнесмендер бүт салыгын төлөйт. Кыргызстанга келгенде төлөбөйт, Өзбекстанга киргенде толук төлөйт. Эми биздин кыргыз жеринде жашагандан кийин Кудайдын астында деле мына азыр конституциянын жөнүндө сүйлөп атабыз. Конституциядагы милдетибизди да аткарып коелу. Биз ошону гана суранып атабыз. Мен налог төлөбөсүн деген жокмун. Жаңы тартипке өтүп атып абдан көп мындай рисктер болуп атат да, ошону акырындап өтсөңүздөр деген эле сураныч. Чоң рахмат.